2 күндөн бери илим күнүнө арналган ар түрдүү иш-чаралар уюштурулуп өтүүдө. Бүгүндө Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте билим берүү менен өндүрүштү интеграциялоодогу илимдин ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Улуттук илимдер академиясында өттү. Анда ар бир жогорку окуу жайлардын жаш окумуштуулары менен инноваторлору жараткан илимий иштеринин көргөзмөсү да уюштурулган. Бул иш-чаранын негизги максаты илимге умтулган жаштарды ар тараптан колдоо менен алардын мындан аркы илимий иштерин улантууга шыктандыруу. Жогорку окуу жайлардын алдындагы илимий изилдөө институттарынын акыркы иштеп чыгуулары, жетишкендиктери илимий тармакта мынакей ошолордун баардыгын өзүңүздөр көрүп тургандай биякта көргөзмө болуп жатат. Бул көргөзмө акыркы биз талап койгонбуз жогорку окуу жайларга, илимий изилдөө институттарга акыркы 3 жылдагы иштеп чыгуулар, экономикалык эффект алып келген иштеп чыгуулар мынакей ошол алкагында мынакей бүгүнкү сиздер көрүп турган көргөзмө болуп жатат. Максаты ошону биринчи илимди элге жайылтуу, илим менен алек болгон окумуштуулардын стимулдаштыруу, баркын көтөрүү. Көргөзмөлөрдүн баарынын бири-биринен арткан өзгөчөлүктөрү бар. Алсак Кыргыз-Түрк Манас университети да өздөрүнүн илимдеги жаңы ачылыштары менен келишкен. Өзүмдүн диссертациялык работам, жумуштарымды сиздерге тааныштырып кетейин. Бул жерде бизде кадимкидей эле саманыбыз бар. Бул талааларда колдонулбай жатат. Биз ал саманда мондай целлюлозаларды алдык. Целлюлозарды алып туруп, мынтип целлюлозаны агарттык. Буну биз азыр Кытайларда синтофон колдонуп атпайбы? Дивандарга, төшөктөргө синтофон колдонот. Бул экологически чистый синтофон катары колдонууга болот. Антибактериальный свойствосы жогору, таза жана алууну жолу оңой. Арзан баада болот. Ошондой эле андан биз мондай пленкаларды жасадык. Бул пленкаларды топуракта, суда тез ээрип жок болуп кетет. Обычный жана бөтөлкөлөр барбы? Ал бөтөлкөлөр топуракта узак 100 жылдап алар эрүү касиети начар, а булар болсо тез ээрип кетет. Ошондой эле биз бул жерден азыр инженерия, химия инженерия бөлүмүндө биз мондай микро реакторлорду жасап жатабыз. Бул жерден азыр биз сууларды фильтрдин жардамында тазалап атпайбызбы? А биз без фильтр тазалай алабыз. Аны кантип тазалайбыз? Бул жерден жаман суу калдыктар бул жактан келет дагы, бул жерден айланып туруп, бул жактан таза сууну чыгарабыз. Буну чоң завод, фабрикаларга койсок болот, жана скважиналарга койсок болот. Ошондой эле сууну Бишкектин суусунан тазалап берүүдө ушуну чыгар. Бунун жаман сууну тазалоонун себеби бул жерден бул обычный алюминий, бул жерде лазерлеп даярдап койгонбуз да. Бунун бетине биз бисмут ванадат деген элементтерди спирой пиролиздин жардамында чачыратабыз 450 градуста. Чачыратканда мондай сары түстө болуп даярдалып калат. Ошолор бул суунун кир молекулалары киргенде кир молекулаларын ажыратып, тазалап экиге бөлүнүп чыгарып берет. Эч кандай фильтрдин кереги жок. Буну биз кайра тазалап туруп, кайрадан каптап туруп, кайра эле колдоно берсек болот. Бир нече жолу колдонушу болот экен да? Ооба, бул Кыргызстанда биринчи жолу колдонот буюрса. Мындай методикада биринчи жолу колдонулуп атат. Ошонорду ишке киргизүүгө аракеттер болуп атабы? Аракеттер болуп атат. Биз азыр системасын түздүк. Бул системаны азыр бул жакка алып келе алган жокпуз. Лабораторияда өзүнчө системасын түзүп, биз ошол жерден сууларды тазалап атабыз. Учурда тазалап атабыз. Кийинчерээк буну биз проект кылып туруп, чоң фабрика, заводдорго сунуштайбыз. Ошондой эле Кыргыз мамлекетинин суу өндүрүп аткан жактарга сунуштап туруп, чоң фабрика, заводдорго монтип коюп берсек болот. Тазаланат. Андан кийин бул жерде бизде пленкаларыбыз бар. Бул жөнөкөй пленка эмес. Бунун ичине мондай болгон микро бөлүкчөлөр кошулган пленка. Бунун аткаруу кызматы обычный нанды обычный пленкага кылганда ал 7 күндүн ичинде көгөрүп кетет да. А бул пленканы оросок, анын сактоо мөөнөтү узарат. Ошондой эле этти, тоок этин, кой эттерин сактасак, ал сасыбай сактоо убактысы узарат. Бунун ичине күмүштүн оксидинин нано бөлүкчөлөрү кошулуп даярдалган пленкалар. Андан кийин тамак аш инженериясынын студенттеринин дипломдук иштеринде мондай натуралдуу мармеладдарды даярдап атабыз, мондай печеньяларды, батончиктерди. Ошондой эле химия инженерия жана экология инженеринин биргеликте мондай идиш жугуч, айнек жугуч, кол жугуч, колонияларды, каражаттарды өндүрүп атабыз. 5 жылдан бери иштелип аткан проект. Буну биз азыр Манас университети өзүн каржылап
ичинде өзүбүз өндүрүп атабыз. Ушул эле окуу жайдын Айыл чарба факультетинин мөмө жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмүнүн жаш окумуштууларынын Кыргызстандын түштүк аймагындагы 600 гектарга жакын аймактарында жасаган илимий иштери да бар. Жаштардын мындай илимий эмектеринин натыйжасында өлкөбүздүн экономикасы көтөрүлүп, экологиясы сакталарына шек жок. Кыргызстанда ушундай чоң 40 миңге жакын мисте токойлору бар, табигый формада өсөт адырларда. Бирок бир дагы катталган сорту жок азырга чейин. Биз дагы жаш окумуштуу катары буларды 6 жылдан бери изилдеп келатабыз. Булардан насип кылса Кыргызстандын ата мекендик мисте сортторун өндүрүп, бизде кайракы адырлуу жерлерге мисте бактарын, мисте зарларды куруу ниеттерибиз бар. Ал эми булар болсо Кыргызстандагы билесиздер дүйнөдөгү эң чоң жаңгак токой бизде. Булар баардыгы Juglans regia деген биз жеген жаңгактын түрү. Башка түрлөр жаңгагын жегенге болбойт. Кытайда Манчжурия деген бар, Чайненс деген түрлөрү бар. Эч бирин жегенге болбойт. Биздеги эң чоң токой болгонуна карабастан бизде кайра эле бир дагы сорт жок. Формалар бар. Бумажный, Ошский, Уйгурский, бомба деген ученыйлар тарабынан өнүктүрүлгөн, бирок сортко жеткирилген эмес. Биз дагы бул тармакта изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Мондай маңыздары бүтүн чыккан, ичи ак болгон, салыштырмалуу сырткы кабыгы сыйдаң жана жагымдуу болгон жаңгактарды изилденүүгө аракет кылып атабыз. Булардын фомологиялык, морфологиялык жана фенологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдеп, жакшы макалаларды да чыгарып атабыз. Ошонун жанында булардан сорт кылып, чоң-чоң фермерлерге, дыйкандарга жаңы бакчаларды куруу ниетиндебиз. Өзгөчө акыркы жылдары Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө кургакчылык өтө күч алып атат. Бул мистенин дагы бир өзгөчөлүгү кургак жерде жакшы өсөт жана тамыры терең кеткендигине байланыштуу суусуздукка чыдамдуу бир түр. Баасы кымбат, 2 жылга чейин эч кандай зыянга учурабай сактала ала турган бир мөмө түрү. Биз ушул аракеттер менен эми Кыргызстан экономикасына дагы, айыл чарбасына жана экологиясына бир салым кошконго аракет кылып атабыз да. Мына ушундай эле илимдеги жетишкендиктерин, өндүрүштөрүн Кыргыз улуттук агрардык университетинде бүгүнкү көргөзмөгө коюшкан. Алар көп тармактуу багыт боюнча өсүмдүктөрдү өстүрүү жана зыянкечтерден тазаланган өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүү боюнча жаңы ачылыштары тууралуу кенен айтып беришти. Тазаланган өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүү багыты боюнча бизде инвитро лабораториябыз бар атайын. Ошолордун продукцияларын алып келдик. Бул жерде инвитро лабораториябызда болсо көптөгөн өсүмдүктөр бар. Азыркы мөмө жемиштер бар, бул малинаныкы. Мисалы үчүн бул жерде биз жанакы эң алгачкы бул вируссуз картофелдердин сорттору, бул тазаланган супер элитный сорт болуп эсептелинет. Бул өзүбүздүн инвитро лабораториябызда бул клеткалык уровеньден баштап өстүрүлгөн картофелдин сорттору. Бул баягы бизде дүйнөдө кандай бул баштапкы жаралышы да түйүлдүгү болуп эсептелинет. Анан мындан аркысы болсо уже фермерлердин колуна түшүп, ал жерден бул көптөгөн мындай түшүмдү жогорулатканга жардам берет да. Баягы Жашыл мурас деген бар, президентибиздин өзүнүн саясатын жүргүзүп келет. Бул бүткүл дүйнө Жашыл мурасын алкагында биз азыр көптөгөн бактарактардын, анын ичинде бул теректин, эмне үчүн дегенде теректин бул аябай абаны тазалаганга көп мүмкүнчүлүгү бар да. Ошонун 6 гибриддик сортун өстүрөбүз. Бул жерде ар бир сорту бирден сорт да, Ооба, бул жерде 6 түрлүү теректин сорту бар. Андан сырткары бизде малинанын бул 10го жакын сорту бар. Бизде 10го жакын сортун бул дыйкандарга сунуштап келебиз. Булардын эмне өзгөчөлүктөрү бар дегенде, биздин дыйкандар инвитродан чыккан көчөттөрүбүз биздин 30 пайызга чейин түшүмү жогоруланган болуп эсептелинет да. Бизде кара жыгачты өстүрүп атабыз. Бул кадимки кара жыгач, бул бизде Кыргызстанда көп да. Ошонун көчөтүн дагы биз жашылдандыруу максатында өстүрүп жатабыз да. Мындан сырткары жаш илимгөйлөр медицина, ветеринария жаатында да түрдүү тест системаларын иштеп чыгышкан. Алардын жардамы менен ар кандай жугуштуу ооруларды, вирустарды, бактерияларды лабораториялык шартта аныктай алышмакчы. Тажрыйбалуу окумуштуулар менен жаш илимпоздордун жыйынында кызыктуу талкуулар жүрдү. Конференциянын соңунда Кыргыз Республикасынын жаш окумуштуулары жана инноваторлор арасында өткөн сынактын жеңүүчүлөрү баалуу сыйлыктар менен сыйланышты.